Баткенде кызамык илдетине чалдыгуу коркунучу көбөйдү. Жыл башынан бери Баткен облусунун аймагында кызамык менен 12 бала ооруган. Анын 4-өө Баткен районунда, 5-өө Кызылкыя шаарында, 3-өө Кадамжай районунда катталган. Бүгүнкү күндө кызамык боюнча жалпы эпидемиологиялык кырдаалды кооптуу деп айтсак болот. Себеби өзүңүздөр билесиздер, мына акыркы жылдары адамдар жана диний көз караштары менен отказ кылып баш тартып атышат да. Бала төрөлгөндөн баштап эле эмдөөдөн баш тартып келишет. Ошолордо 3-чү кварталга алганыбызда бизде 3 кварталдын жыйынтыгы менен ушул 200гө жакын ата эне баш тартышты да. Бул деген ошол төрөлгөндөн баштап эле баардык пландуу түрдөгү вакциналардан баш тартып коюп атышат. Жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча Саламаттыкты сактоо министрлиги массалык түрдө калкты эмдөөнү колго алган. Бирок эл арасында вакцина алуудан баш тарткандар бар. Дарыгерлер эмдөөнү каалабагандардын басымдуу бөлүгү диний көз карашта экендигин белгилейт. Ал жерде ким албай жатат? Бир намаз окуган албай жатат деген бир пикир айтылып атат да. Мисалы үчүн Мессинин да сакалы бар да. Значит, Месси албай койсо, Месси да анда молдо болуп калыш керек экен. Жок, бул жерде баягы жеке адамдын жашоосу башка. Мисалы дин адис башка. Облустук казыяттын мечиттер жана үгүт насаат иштери боюнча адиси Сейдахмат Ажы Аппазовдун айтымында ден соолукка зыян келтирүүчү оорулардын алдын алуу үчүн эмдөөдөн өтүүгө шарият уруксат берет. Анан дагы эмдөөдөн баш тарткан адамдар динден толук маалыматы жок экендигин белгиледи. Пайда зыянын бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо мекемелеринин адистери, башкача айтканда врачтары, ошолор ушул укол пайдалуу деп, басымдуу бөлүгү пайдалуу бул, элге зыяны жок деген болсо, шарият ага тоскоолдук кылбайт. Шарият кайра аны колдойт. Себеби биздин динибизде эрежелер бар. Эгерде эки чоң зыян берүүчү нерсе бир келип калса, анда зыяны чоңун таштап, зыяны азырагын алуу милдет болуп калат. Баткен облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун иммунолог дарыгери Уулжан Талканова эмдөө албаган бала кызамык оорусу менен ооруп калса кандай оорулар козголорун айтып берди. Ооруп калгандан кийин смертный случай болбогону дейт да. Осложнение может ошо көзгө берип калыш, көз көрбөй калышы мүмкүн. Жүрөккө берсе миокардит деген оору менен ооруп калышы мүмкүн. Анан менингит болуп калышы мүмкүн. Менингит бул миенин сезгенүүсү дейт да. Ошол осложнение, эгерде өтө оор осложнение болуп калса, бул ооруган бала просто смертный случай болуп калышы мүмкүн. 4 жыл аралыгында Баткен облусунун аймагында эмдөөдөн баш тарткандардын салыштырмалуу статистикасында эң көп катталган жыл 2021 жылы 860 адам баш тарткан. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 3 айында 166 жаран эмдөөдөн баш тарткан. Нурпейил Ашур кызы, Аскар Баймуратов, Салам Медиа, Баткен.